Assalamu alaikum. Bir bala студент экзамен тапсырып атат дейт. Тарых сабагынанчы. Мугалим эки койгусу келиптир, өткөзгүсү келбептир. Экинчи дүйнөлүк согушта биз тараптан канча адам өлгөн десе, 27 миллион адам өлгөн десе, ошолордун аты жөнүн билип келмей сайын сага эки коем деген экен. Азыркы биздин кошуна өлкөлөрдүн биздин айдоочулардан, бизнесмендерден документ сураган ошондой эле болуп атат да. Биз, эсиңиздерде бар, ушу бажы биримдигине кирерде өлкө эки бөлүнүп калган. Бир тарабы киребиз деген, бир тарабы кирбейбиз деген. Кирбей калсак эмне болот дегенде айткан, Казакстан чек арасын жабат деп. Мына кирдик. Кана ачканы. Каалаганда жабат, каалаганда ачат. Бир боор элбиз, бир тууган элбиз. Тагдырыбыз танапташ деп көп айтабыз. Беттерибиз жап-жалпак, анан кийин тилибиз мындай шы менен чи болбосо айырмасы канча кеп деп. Ошон үчүн эми билесиздер да, ушул экономикалык союз деген эмне? Бир аймакпыз, туурабы? Бир пространство. Ал жакта 4 нерсе. Биринчиси кызмат көрсөтүү, экинчиси капитал, үчүнчүсү эмгек күчтөрү, төртүнчүсү дагы эмне эле? Товар. Ушулардын баардыгы эркин жүрөт деп туруп киргенбиз. Азыр эми документтерин текшерип атасыздар дейсиз. Наркотик болбогондон кийин, жарылуучу заттар болбогондон кийин, курал-жарак болбогондон кийин ар кандай нерселерди алып өткөнгө болот мыйзам чегинде. Бул эми жанагы да, эптеп-септеп, препондорду ойлоп таап, анан кийин недобросовестная конкуренция деп коет муну. Бир сөз бар да, эгерде келишимди аткарбаса, ошол элдин үстүнөн душман үстөмдүк кылат деген бул акыйкат, данышмандардын сөзү бар. Ушуну бир эске алсак, экинчиден биз адекваттуу чара көрө алабызбы? Мына мисалы айттык, дедик, алдына бардык, дагы деле болбосо, өздөрүнө жараша бир адекваттуу чара көргөн күчүлүк барбы? Ал боюнча азыр эми сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бардык документтерге, протоколдорго кол коюлду. Биринчи орун басар кабинет министров, ал киши постоянно мониторингде отурат. Билбейм, балким механизмдер жагынан салык кызматы кандайдыр бир нерсени предлагать этпесе, экономика министрлиги биздин уровеньде все процедуралар менен иштерди жүргүзүп атабыз да бизчи. Чоң рахмат. Мына мен жакында Талас облусуна барып кыдырып келдим. Бүгүн эртең кеч болгон заман. Эккенде азыр дыйкандар эгип калбаса, болду, эртең азык-түлүк коопсуздугу маселеси дагы чыгат. Билесиз, Таласта буурчак эгишет, кара өрүк жана башка. Мисалы солярканын баасы 64 сомдон өтүптүр, 65 сомго жетип калыптыр. Ошол эле Казакстанда, жанындагы Таразда 35 сомдон экен. Эгер чек ара ачылса, ошону ташып жок дегенде бир 40 сом, 50 сомдон кылып болсо дагы бизге жеңилирээк болот эле деп атат. Ушул жагында мындай адрести айтып атам, конкреттүү бир регион. Деги эле Кыргызстан боюнча азыр бүт эле дыйкандарга күйүүчү май маселесин чечиш керек. Ошон үчүн тез аранын ичинде чечиңиздер. Болбосо эртең сугат сезону келет, анан Кировканы эгер колдоно турган болсок, адекваттуу чара көрсөк, туугандарыбыз менен туугандык мамиледен ажырап калбайлы. Канча дагы бир боор элбиз. Ушул жагын айткыла, эмоциясын ойлогула. Айтор бир аракет кылбасак болбойт да, сүйлөшүүлөр эле болуп атат, бирок тыянак чыкпаса, бул да жакшы эмес экен да. Жыйыны көп, жыйынтыгы жок дегендейчи. Чоң рахмат.